Мен атым Жумагүл Аттокурова, Бишкек шаарынын тургуну болом. Наргизге келгениме 3 айдан өттү. Диагнозум миома деп келгем. Миоманын негизи өзү көптөн бери миоманы дарылай албай жүргөм да. Анан медицинага айтсаң эле операцияга не подлежит дейт. Кээде бир 2 жолу кировать эттим да. Анан өзүм коркуп аябай ушунун артынан изденип баштадым да. Анан эле Наргиз менен таанышып калдым. Анан УЗИ кылып келиңиз деди. Анан УЗИ кылсам, мен ага айткан жокмун, бирок УЗИ айтты, жакшы болушу кыйын деди. 13 недель деди. Состоянияңыз многократный миома басып кеткен деди. Опушение деди, там воспаление высокий деди. Анан капа болуп чыктым, аябай капа болуп чыктым. Анан Наргизге УЗИни алып келсем, эмнеге чоң болгончо жүрө бердиңиз, дарыланыңыз деди. Дарыландым. Азыр 3 айдан өтүп, анда сравнительный УЗИ кылып алып барсак, даже УЗИ таң калды да. Каякта лечение алып атасың, неге УЗИ, миома кичирейип кеткен деп айтты да. Каяктан лечение алып атасың деп. Анан кийин самочувствиең кандай деп сурады. Отлично десем. Эми орус аял да. Анан аябай жакшы, самочувствияларым өтө жакшы десем айтты. Лечение алып бер деди, жакшы болуп кетесиң деди, потому что самочувствиең, гормондор успокоились деди, жакшы деди. Немелер самочувствиең жакшы, состоянияң жакшы, опушениең вообще көтөрүлүп калган деди. Анан айтты да, мунун өзү көбүнчө миоманы жакшы болбойт деп айтылат экен да. Операция кылабыз деп аябай несколько раз анализ кылып, ар кайсы жерге УЗИлерге түшүп аракет кылып көрдүк. Бирок операцияга болбойт экен да. Именно меники өзү миоманын 4 түрү бар экен. Бирок меники болбойт экен операциягачы. Анан айтты, номерле лечение кыла берели, Наргизде лечение. Анан өзүм биринчи келип укоргошун ичип, анан тампон койгондо эле бир 3 күндө эле самочувствием жакшырып калды. Сергек ойгономун, жакшы ойгономун. Анан көңүлүм ачылып, тез басып, эч нерсеге настроением түшпөй, бодрый болуп калдым да. Өзү мындай нормада эле берет, мени ашыкча бербейт. Ченеп туруп берет да. Анан көңүлүм ачылып, настроением жакшы болуп эле, жакшы боло түштүм да. Анан ушу 2 айдан өтүп 3 айга барганда өтө опушенияларым көтөрүлгөнүн байкап, желбочум да, 54 размер кийип калгам кийимдичи. Азыр 48 кийим кийип калдым да. Ровно сравнительныйды салыштырганыбызда 13 недель миомадан 10 калыптыр. Анан ушу продолжать этсең, бул вообще жок болуп кетет деп атат да. Продолжать этиш керек деп атат. Анан бирок аябай жакшы да. Көп кишилер миомасы жакшы болбойт деп ошентип надеждасын жоготуп коет да көп аялдарчы. Анан мен ошо опушенияны көтөрөм деп гимнастикаларга барып көрдүм. Гимнастика барганда мен айтты, сиз телоңузду титиреп көтөрө албай атасыз деди. Сиз лечение алып келиң, анан гимнастиканы улантасыз деп. Гимнастикага 2 ай барганда чыгарып жүрдү да. Потому что опушение менде азыр ойлосом өтө низкий болгон экен да. Мен чоң ребенок төрөгөнмүн. Ошону айналбай билбейм. Опушением ошондо эле болгонбу деп ойлойм да. Анан бир таанышым айтты да, төрөттөн кийин бир сокращающий бир уколбу, дарыбы бар эле. Ошону неге иштеткен эмессиңер, эмне алган эмессиңер дейт. Алда биринчи төрөттө түшүнбөйбүз да биз. Эмнени алыш керек, эмнени коюш керек, медицинадан таанышың болбосо, контроль кылган киши болбосо билбейсиң да. Анан бат эле цистит боло берет элем. Бир стакан суу ичсем 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу туалетке барам да. Муздак ичишкенден, бутум муздак кармагандан өтө коркчумун. Азыр кечегиден ушу муздак бир жерден ичип калдым. Жок, жакшынакай өзүм. Азыр бөйрөктөрүң да тазаланып кетет экен. Нервимде төрөттөн калган замеш болгон да, 6 айлык замеш болгон. Нервимде бир таң болчу эле. Эркек балада дак түшүп кетет экен. Коргошундон да таң ватный дискемде сүртүп коет да. Ошонум кетип калыптыр. Лицо сырттан сүрткөндө нердеги тагым кетип калыптыр да. Анан жакшы. Ошо айтар элем, ошо миомасы бар, гинекологический проблеманы почти бар эле жакшы болот экен. Жакшы болбойт деген сөз тура эмес экен да. Все равно изденген адам, жакшы болом деген адам
болот экен. Азыр гинекологический суук жерде иштеген аялдар аябай көп. Опушениядан анан чүчкүрсөм заарам чыгып кетет деген аялдар аябай көп да, өтө көп. Азыр карасаң почти баарында болушу мүмкүн да. Если чындап текшерип келсе баарында болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн айтар элем, 1 ай, 2 ай көп убакыт эмес экен. Результат чыккандан кийин того стоит экен да, мисалы үчүнчү. Медицинага барсаң жакшы болбойсуң, кеч болуп калыптыр, эми смирись деп коет экен. Гормон дары жазды, гормон дарылар өзү эле 3,5 миң. Аны ичкенден кийин көнүң айланат, көпкө чейин көнүң айланып өзүңө келе албай жүрөсүң да. Ал гормон күчтүүсүн берет экен да. Гормональный, мисалы үчүн гормональный самопал гормондорду көтөрүп турат экен да. А бунда бир эле гормондоруң успокоение болот экен, спокойный болуп калат экен, воспаление кетет экен, опушениялар высокий көтөрүлөт экен. Киши көбүнчө ошо опушение эмнеден болот экен? Жүк көтөргөндөн болот экен, сууктан болот экен, төрөттөн болот экен, даже стресстен болушу мүмкүн экен. Потому что стрессте болгонбузда, Туашуда авария болгонбузда биз иним экөөбүз. Ошондо да аябай көпкө чейин өзүмө келе албай жүргөм да. Өзүбүздүн машина менен авария болгон. Ошо стресс дагы влиять этет экен. Миома селтет чыгып кеткен, учукка окшоп чыгып кетиши мүмкүн экен да. Миома неден чыгат деген суроону аябай тытып карайсың да. Башыңа келгенде карайсың да. Анан буйруса жакшы, айтар элем, миомасы бар. Гинекологический эле проблемасы болсо жакшы болот. Мен уже көзүм жетип калды. Без вопрос жакшы болот. Мен азыр уже көзүм жетти да. Самочувствием өтө жакшы. Кудайга шүгүр, ушу Наргизди аябай тытынып жүргөндө Наргиз менен таанышып калдым. Наргизге чоң рахмат. Канча киши эртең келем, эмне кылам? У коргошун ичем, тампон алам, кайра эле барып жумушумду иштей берем да. Тамак ашты кандай жейсиң? Кандай жылуу кийинип жүрүш керек деп? Өтө жыпжылуу жүрүш керек, бирок у коргошун ичкенде ошо бел жактан тердеп баштайт да. Киши тердейт, кадимкидей тердейт. Анан диетага келгенде дрожь салынган тамак жебейбиз, такыр. Аябай катуу диетаны кармаса, кишинин өзүнө эле пайда экен деп койдум да. Кишинин өзүнө эле пайда экен, потому что дары каяка таасир этет эгерде туура эмес тамак жеп алсаң экен да. Азыр ошону фастфуд жебей калганбыз, таттууну жебей калганбыз. Бара-бара өзүң деле майлуу тамакка өтө таштабай калат экенсиң. Кайнатылган, бууга бышырылган диета өзү жазылат. Мынолор уруксат, мынолор уруксат эмес депчи. Ошолорду гана жейбиз, потому что немеге каршы келбейт экен да. Ден соолугуңа каршы келбейт. Дары таасир этип алсын, тиги тамакты жебей тур десе деле медицина мисалы үчүн немеде айтпайт. Дарыны берет, калаганын жей бер дейт да. Дарын жей бересиң, бирок кайра эле уулай бересиң деген сөз деп түшүндүм да. А бул жерде у коргошун ичтиңби? У коргошун таасир кылып алсын, тигини жебей тур деген сөз экен да. Обязательно диетага салганда, диетаны катуу кармаганда дары жакшы таасир кылып алат экен. Мен ошону түшүндүм. Ошон үчүн азыр диетаны бул айтса деле айтпаса деле өзүбүз диетага карап жүрөбүз. Кийингенде деле бутубузду жылуу кармайбыз. Муз да морозилниктен холодильниктен эчтеке жебей калганбыз. Жаштар көбүнчө ошо миомасы бар, женскийден меселе бар. Муз да холодильниктен жейт, холодильниктен ичет. Бутылочный вообще напитокторду ичпей калганбыз. Унутуп калганбыз да дажечи. Уйкуңар кандай болду? Уйкумбу? Уйкуда мурда андай болчу эмесмин. Азыр жакшы уктайсың, эртең менен уйкусурап тургуң келбей, бассамбы, баспасамбы болчу. Азыр андай жок да. Раз турасың, туруп кетесиң.
мен андай болгон эмесмин да негизи. Уйку бездер да нормалдашып калат экен, потому что уйку гинекологический жактан жакшырганда уйку без оңолот экен. Ошондой болду. Мен гинекологическийдеги вопрос чечилгенден кийин көп нелер токтойт экен. Көкүрөктөрүм ооруп жүрдү башында. Анан кайра бир периоддон кийин токтоп калды. Дыхательныйлерим ооруп жүргөн, аларым кетти. Размерим кичирейгенде аябай сүйүндүм. Мен каблукта жүрбөй калганыма көп жыл болгон эле. Мен шиш классика кийип каблукта жүрчүмүз да основной. Ошолорумду өзүмчө тойго барып алып каблугумду кийип алып, кирип барганча кийип алып, жартысына келгенде каблугу мындай жапысыраакты кийип алчумун да. Анан все равно последний раз барганымда каблугумду кийип алгам, анан тапочкамды да алып алгам. Жок, той бүткөнчө 4 саат, 5 саат беймарал каблукта жүрдүм да. Самочувствием кадимкидей осанканы кармап калат экенсиң, опушениең жок болсо. Опушение болгондо эле салмагыңды көтөрө албай, жел кабак болуп эле ушинтип калат экенсиң. Анан кадимкидей жел чыгып атты менден. Жел чыгып атты дагы. Түшкүргөндө да башкача түшкүрүп каласың да, уже каждый мелочудан өзгөрү каерде болуп аткан өзүң тыңшап калат экенсиң да. Аябай жакшы. Ичпеген кишилер аябай ичсин, жакшы болуп кетсин. Кимдир жакшы. Мен ушу үмүтүм үзүп калам да. Анан айтты да, если бир жерде мынтип айтты да. Эгерде миомаңызды операция кылдырсаңыз, 1 жыл жашап калышыңыз мүмкүн деп. Ошондо алгиде болдум. Аябай шок болдум. Бир эле жыл убактым калдыбы деп ойлоп кеттим да. 1 жылда бүтүрөр жумуштарыңыз болсо бүтүрүп алыңыз деди. Жакшы болбой калам деп ойлогом. Азыр айтам да, медицина айта берет экен. Жакшы болбой калышы мүмкүн. Гинекологический эле нерсе болсо баары жакшы болот экен. Наргизден жакшы болот. Мен гарантия берем ушу. Диетаны кармаш керек. Строго кармаш керек диетаны. Болду. Келиш керек, убагында келиш керек. Жебей деген жүк көтөрбөш керек. Азыр мен ушу жүк көтөргөндө билем. Мемде бар болчу. Судорог бар болчу менде. Судорог мен ооругам мурда. Жүк көтөрсөм ооруп калчумун да. Азыр анча-мынча мында байкап туруп анан көтөрөм да. Эме болобу? Реакция болобу, болбойбу? Жок. Азыр раз көтөрүп, анан артынан судорогум кармабай карап турам да. Жок, андай жок уже. Жоголуп калган да. Качан жоголгон, кантип жоголгон билбейм. Уже самочувствием аябай жакшырып калган. Жеңил болуп калгам. Оңой менен настроением түшпөйт азырчы. Просто ошо өмүрүм кыскарып кетет экен ушуну айынан деп бир сыра стресс болдум да, бир сыра. Уже жашоомду өзгөрттүм. Тамак жебей коюш деген эмне деген? Азыраак жейиш деген эмне деген? Стресс болуп, настроение болгондо подряд керек эмес баарын жей бересиң го. Андай болбой. Опушениянын айынан, стресстин айынан аялдар тарынган деле уже башында бир 8 жыл мурун кичине бир миома бар экен деген. Ошондо 6 айлык боюма түшүп калган. Одома 2 айлык бир боюма түшүп калган. Ошондо да түшүнгөн эмесмин да. Миоманы аябай артынан түшүп дарылаш керек деген медицинада айтылбаган. Мен түшүнбөгөм. Барып төрөйм деп барсам эле. Болду, төрөй албайсың. Болду. Миомаң чоң деп коюп. Анан шок болуп кеттим. Блин, артынан түшүп дарылашым керек десем эле анан 2 ай удамабы кровить этип калдым да. Анан эми жакшы болбой. Эми жаным аман калса болду экен деп ойлоп калгам да. Жок, азыр төрөгөнгө эме шанс бар да азыр. Жазга чейин дарыланып туруп анан төрөгөнгө планировать этип жүрүм да. Бир эле балам калган. 2 эркек балам чарчап калган. Кызым уже 17-18ге чыгып калды. Баары жакшы болуп калды. Баардыгы артта. Баардыгы артта калды. Рахмат.
Төрөсөм дагы эме беремин го. Реставрацияда иштейм да. Анан баарыңыз эмне болуп кетесиз? Мен Москвага кетем дедим да. Москвага кетем, Москвадан иштеп келишим керек, үй алышым керек. Может, 1 жыл убактым калды, кызыма үй алып берип коюп, анан кетейин дедим да. Мына жака даярданып калган экенмин, мындайча айтайын. Өлөргө даярданып калган экенмин да, 1 жылда үй кылып берип коюп өлөйүн дедим да. Өзүмчө оюмда. Десем, жок, УЗИ кылып алып барсаңыз, мен сизге 1 ай, 2 ай результат алгыча бир 3 айдай эмне кылам деди. Бесплатно эле кылып берейин дедим. Эме кылыңыз, жакшы болуп алыңыз деди да. Анан кийин жок дегенде бесплатно болгондон кийин барган деле кыйын бизге деди да. Анан болуп калса төлөп беремен, чогултуп туруп бир төлөп беремен, келе берейинчи дедим да. Азыр бере албайм, бирок төлөп берер немелерим бар. Ошолор болуп калса чогултуп бир төлөймүн. Азыр келе берейин десем, келе бериңиз деди. Анан азыр келип атам, бир сом төлөйм, расходторумду алам. Керек мазь бирдекелер болот, ошолорду аламын, ичемин, кетип каламын. Жумушумда да иштейм. Жанымдагылар да уже байкап атат, сен өзгөрүп калдың дейт. Кадимкидей өзгөрүп калдым. Эч нерсеге настроен түңкүлдөп алып жүрөм да. Анан кийин мурда азыр өзүмчө ойлойм да, мурда мынтип бассам, шалпаңдап басчумун да. Азыр жерди оюп басам да. Алиги осанканы төс кармап туруп, жерди оюп басам да, азыр ушундай болуп калгам да. Анан эртемен турганда дагы вялый турбайм. Бодрый турам. Аябай бодрый турам. Анан мындай радостный турам да, эмнеге дейчи. Мурдакыга салыштырмалуу азыр радостный турам. О, бүгүн леченияга барам. Леченияга келиш өзү эле бир праздник да. Жок, калсам болбойт, калбайм дейм да. Эч калбайм. Вообще калбайм. Ошо периодда эле бир 2-3 күн калып калбасам, менопаузада эле калып калбасам, а так вообще калбайм. Бир эле гинекологический эмес, щитовидная железа кетип калып атат. Жаныбызда биринчи айтып атат, щитовидная железа кетип атат дейт. Беттерине лишний ак так чыгып атат экен. Ошол кетет экен. Боорлор тазаланып кетет экен. Өтө результат чоң. Общий организм лечение болот экен. Ошон үчүн лучше келген жакшы да. Гинекологическийдин баары келсин, дарыланып алсын. Каждый эле жолуккан кишиге айткым келет анан. Көп кишини ошо мындай медицинаны анча эме кылбайт да. Мен уже результат алган үчүн мен строго айта алам да. Смело айта алам. Гинекологический проблеманын баары чечилет. Эч кандай без операции, без эмне. Просто длительный убакыт керек. Болду, ошо эле. Талыкпастан келиш керек. Результаттарды угуш керек. Самочувствиясы өзгөргөндө эле адам уже кете албай калат да. Результатты акырына жеткирип алайын дейт да. 3 айлап келген кыздар бар, 6 айлап келген кыздар бар. Жакшы болсо того стоит же, да? Анан бир чекеси калып кеткенде кайра өсүп кеткендер бар да, билебиз да. Туура эмес эле тамак жегенде, туура эмес стресс болгондо, туура эмес жүк көтөргөндө, туура эмес сууктап калганда эле кайра өсүп кетет да бул. Ушундай да, опасный да. Мен уже буну неге келип чыгат, кандай келип чыгат, качан келип чыгат, кандай болгондо чоңойот, кандай болгондо кичирейет. Аябай бул мени отрасльды аябай тытып карадык да. Бат айыгамын деп операция кылдырып алгандан аябай корктук. Бир жыл эле без гарантии жасап атат да ошондо. Операция кылып атат, бирок без гарантии деп атат. Өзү таң калып калды, аябай таң калып калды. Мен өзүм самочувствием жакшы болгон үчүн уверенный кирдим да өзүм дагычы. Өзү көрүп туруп эле мурунку состояние эмес деп калган экен да, таң калып. Канча неделя эле деп сурады эле. 14 беле десем, нет, 13 было деди да. Анан мен ал кагазды таштап кетиптирмин да, мурунку УЗИни үйгө таштап кетиптирмин. Үйгө барып тигини менен сравнить эткиче шашып кеттим, ишенесизби? Канча койчу, 13 беле, 14 беле деп үйгө барганча шашып кеттим. Барып салыштырсам 14 эмес, 13 экен. Анан 10 болуп чыкты. Анан дагы бир 3 айда бир сравнительный кылабыз, анда көрөбүз канча болушун да. Майга чейин, мне кажется, баары эле кетет. Вообще жок болуп кетет деп атат да. Болсун. Бардыгын каалар элем жакшы болуп кетишин. Эч кимге айтпаган аялдар канча өзүнүн ичип өтүп жүр. Мен деле күйөөмө канчага чейин айта албай жүрдүм. Күйөөм өтө подробно айта албаймын бул теманычы. Үстүртөн айтамын, жакшы деп коем, анан самочувствием жакшы деп коем, өтө подробно күйөөмө да айта албайм бул теманы.
көп аялдар айта албайт да негизи. Алар деле билет, бирок кап болуп калат деп унчукпайт да, алар деле жакшы деп коет. Анан жок, билет алар деле. Баардык аял кийин дарыланып алса болот. Даже тойлорго барбай койдум. Нар жактарга 2-3 күнгө бир жумага тойлорго, алыс жактарга кетпей, настырына туруп карап атам да. Пауза кылбаш үчүнчү. Өзүмө эле зыян кылып атам, өзгөгө пайда кылган менен. Пайдаңды эмне, кошумчаңды берип салсаң кете берет экен да элечи. Жолума эле чыккан, оорудум деген дажечи бара билип калат экенсиң. Өңүнөн карап туруп жакшы эмесин деп коем да. Мен уже биле баштадым, потому что мен өзүм ошол состоянияда болгонмун да. Ал состояниядан уже өттүм да. Толтура пландарды кылып алып туруп УЗИ алып келсем эле. Ай, шундай болгончо эмне жүрдүңүз? 13 неделя деп атат деди да. Өзүм да мынтип бозоро түштүм билейм. Мен ошончун да жакшы болбойсуң деп атам деп. Оңойбой калат окшойм деп коркуп кеттим да. Жакшы болбой калат экенмин. Эч ким жардам. Прям эмеде экен да. Ребенок жата турган жерде болуп калып атат да. Муну сыйрып алса эле тиги жакшы болбой калышы мүмкүн. Гарантия бербей коет да. Ошончун замеши боло бергенмин да мен. Бирок мурда мен өтө көп стресс болгонмун, скандалда көп калганмын. Ошончун судрук болуп атпаймынбы? Судрук менин күйөөгө тийгенде эле судрук болуп калгам да. Скандальный семьяга түшүп калгам. Судрук болгонмун. Судрук дегенде кандай түшүнсө болот? Мисалы үчүн колума бычак түшүп кетти же кайчы түшүп кетти, чочуп кеттим дагы. Тизем титиреп, мелкий дрожь да, титиреп, колума чейин чыгып кетет да, башыма чыгып, мен уже эчтеке жумуш кыла албай калам, отурушум керек. Анан кийин бир дарыбыз бар, постоянно ичем. Ошо дарымды да ичпей калдым. Азыр ошо дарымды ичпей калдым. Успокоительный дарым бар. Кызыма айтам, чурк кылып аптекадан таап келет. Постоянно резервди алып жүрөбүз, ондон 20 штукту алып жүрөбүз. Ошону ичем, где-то 1 саат, 2 сааттан кийин кой берет жанагы, судрук кой берет да. Судрук болгондо бирде мен атып ирип, насилие көп болгон да. Негизи судрукту доводит да, судрук бир күндө болбойт. 2 жылда болгон да. Анан апам ошо судрук болуп калсың болду, жашоо кетпейт дальше деп артып. Судруктун айынан деле башында төрөй алган эмес болсом керек. Биринчи тумуштан төргөн эмесмин. Кийин анан арадан 1 жыл, 2 жыл өтүп анан кийин кызым атасына тийип анан ушундан кыз турган. Бирок ал жерде ошо спокойный гормон болуш керек экен да. Төрөш үчүн спокойный состояние, мындай тревожный состоянияда аял инвалид бала төрөйт экен. Болгон ушу экен да. Бир нерсени атып берет эле. Терезедеги занёскаларды айырып салат эле. Мага жетип келбейт эле бирок кийимдерди, посудаларды сындырып жаман псих кылып койгон да мен. Мен коркок болуп калгам да мындайча. Чарчабайт элем. Өтө энергичный болгом да. Өтө 3 сутка элестетиңиз, 3 сутка уктабастан иштегем Москвада. Уктабастан 3 сутка подряд. А графигим 2 сутка 2 на 2. 2 сутка иштеп, 2 сутка эс алгам. Ошондо дагы опушение болуп кеткен. Полный, но сандарым өсүп аппакмын. Варикоздор мындай чыгып кеткен. Варикоздор жеңил жумуш кылып, эс алганда варикоздор өзү эле кетип калды. Телом агарып калган. Анча жеринен эле варикоздорум көрүнүп турат. Анан шамалдап кеткенмин дейсиң. Высокий воспаление деп чыкты. Терапевтке барганда деле, кастоправкага барганда деле высокий воспаление деп айтып атты да. Кастоправкага барсам дагы телодо өтө высокий воспаление деп айтты. Потому что 20 жыл мурун мурда күрүч экчүбүз. Күрүч эккенде күрүчтү сууга түшүп туруп эртемен күрүчтү арасында чөптөрүн алып жүрөбүз да. Ошондо да 2 жыл, жок, көп эле жыл, 4 жыл, 5 жыл иштегем да. Анан жумушчу карайт элек, жумушчу иштетет элек. Анан кийин жумушту иштеткенде алар менен чогуу чыгышка туура келет эле да. Эми мен акча төлөп койдум. Сен түш, мен сыртта күтүп турам дейишке чыдабайм да. Анан чогуу түшүп, сууга өтөрө алгандарым эмнеден өткөндөрүн кийин билдим да. Анан 50 килограммды смело көтөрчүмүн. Эркек. Анда дагы атам деген менин кызым эркек деп бир платформа каблугу бар кроссовка алып келип берет Ленинградтанчы.
Анан кийин мен эркек экем деп анан кийин каблук платформасы бар кроссовкини кийип алып туруп анан кийин жүктү көтөрүп 50-50 көтөрө берчүмүн да. Жүктү көтөрө бергенмин. Аябай жүк көп көтөргөнмүн. Суукта көп жүрөм. Почти мужской эле жумуш кылчу экен да. Азыр ойлосом, мужской жумушту аябай көп кылдым. Тамак ашты анча жакшы кыла алчу эмесмин. Кийимди жакшы тикчүмүн. Өзүмө керек кийимдерди ара алып эле тигип кийип ала берчүмүн.